Февраль айында өткөн жыйында Жалал-Абад шаарындагы номер 1 мектеп жетекчилиги эмеректер үчүн каражат бөлүп берүүнү сунуштаган. Бул талапты эске алган Жалал-Абад шаардык кеңеши кала казынасынан 50 000 сом ажыратып берди. Мурталы Абдыкарович да өзү чыгып жыйында элдин астында сүйлөп айтып атканда мен дагы ушул директор катары ушул Мурталы Абдыкаровичка кайрылганымда элдин көзүнчө ушул 1 мектепке мен ушул депутатский наказдан ушу 50 000 акча бөлүп берем деген айтты эле. Курулганына 90 жыл толгон Михаил Бабкин атындагы билим уясынын эскилиги жеткен. Учурда буга шаардык кеңештин депутаттары тарабынан көңүл бурулуп, ушул жылы ордуна жаңы мектеп курууну жогорку кеңешке сунуштаган. Шаарда көп проблема. Ушул эле 1 мектеп бул 1927 жылы курулган. МЧСтин да заключениясы бар. Бүгүнкү күндө авариялык абалда турат. Бул боюнча биз жогорку кеңешке да кайрылганбыз. Билесиздер, ушул декабрь айында жогорку кеңешке болгон шаардык кеңештин депутаттарынын баягы иш-чара алкагында жогорку кеңештин депутаттарына да бул маселени көтөргөнбүз. Кудай буйруса, мен ойлойм, эгер ушул республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнүп калса, эгер айрым бир сумма жетпей калса, биз жергиликтүү бюджеттен дагы салым кошконго даярбыз. Мугалимдер билим жаатына басым жасап жаткан шаардык кеңештин депутаттарына ыраазычылыктарын жашырган жок. Анткени бюджет бекитилери менен алгач муктаж мектептерге артыраптуу колдоо көрсөтүүнү колго алышкан. Биздин мектептерге атайын ушу балдардын билим алышы үчүн заманбап компьютерлер берилди. Айта турган болсок, номер 16 мектебибизге ал жерге 10 компьютер, ал эми Жалал-Абад шаарындагы номер 9 Ратбек Санатбаев атындагы мектеп гимназиясына дагы 10 компьютер ушу шаардык кеңештин депутаттарынын атынан жана ошондой эле мектепке керектүү болгон эмеректер алынып берилип атат. Жалал-Абад шаарындагы 21 мектептин 1 класстан 4 класска чейинки окуучуларына жол акы акысыз болуп келген. Эми бул жеңилдик 9 класска чейин бекер болгонун билдиришүүдө. 1 класстан 4 класска чейин бесплатно, 5 класска чейин бесплатный болгон экен. Эми 1 класстан 9 класска чейин киргизебиз деп атат. Бесплатно проезд кылып атабыз деп. Келерки жылы дагы 11 класска чейин карайбыз деп атат бюджеттен. Жалал-Абад шаарындагы номер 1 Михаил Бабкин мектеби өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызыл сызыгына алынган имараттардын катарына алынган. Эскилиги жеткен мектептин ордуна жаңы билим уя куруу үчүн учурда парламенттин кароосунда турат. Дамир Кубанычбеков, Руслан Абдумуталип уулу, 7 канал.